Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Бүгүнкү жыйналганыбыздын бир эле себеби бар. Бишкек калтырап титиреп, оштун эси ооп жатып атканы, ошо арам оокаттарга мен кайрылып кеттим. Мен жакшы бир китептин бет ачары жөнүндө сөз кылалы деп келдик эле. Мен кече Саид мырзага айткам. Саясат элди кадам жайда жолугушуп өткөрүп атып, эл улам кайра саясаттан суроо берет. Мен айттым, саясатка жөн коюп туралычы, муну китеп жөнүндө сүйлөйлү, Абсамат Масалиев жөнүндө сүйлөйлү. Десек, жок, улам саясатка кирет. Анан мен Саид мырзага айттым эле. Кече эл менден Рыспай Абдыкадыровдун эсимде деген ырын сурап атса, мен Асанкалы Керимбаевдин ак булуттарын коюп бербейм дедим. Эл менден кандай эмнени сураса, мен ошого жооп беришим керек деп. Кандай дейсиздер? Эл менен жолугушуу болгондон кийин мунунун тегерегинде сүйлөшөбүз деп айта албайсың. Саясаттан сүйлөйт, тарыхтан сүйлөйт, маданияттан сүйлөйт, базардан сүйлөйт, ар кандай нерсени сүйлөйт. Кимдин оюна эмне келсе. Анан мени камерага тартып атат деп калтыраган жигиттер болгон болсо, бүгүн эле шымды чечип койгула дагы. Өз оокатыңарды болгула, ушуну айтам. Чейрек кылымдан бери ушу күндү көрүп келатам мен. Чейрек кылым, могу залкар, замандын залкары деген Абсамат Масалиевичке да ушуну көрсөткөнбүз. Ушул күндөрдү көрсөтүп келгенбиз. 95-жылы эсимде бар. Ноокатка жолугушууга келгенде, ушул жерде аким, ал жерде Алишер Сатыбалдиев деген аксакалды. Аксакалдар эсиңерде барбы? Көчө түттөрдүн арасында кууп жүргөн силерди. Жолукпа эле, жолукпа Масалиевке деп. Масалиев эмне экен деп. Шайтан экен, аждаар экен. Кетти го киши. Кеткенден кийин отурасыз ыйлап. Кылымда бир келчү киши эле деп. Бир келчү киши болсо ошондо жолугуп калбай белеңер. Ошондо сүйлөшүп калбай белеңер. Эмнеге качтыңар ошондо да? Алишер Сатыбалдиев келбе деп атат. Алишер Сатыбалдиев кайда азыр? Билбейсиңерби? Акаевке каршы чыкпа деп атат. Акаев кайда азыр? Силер кайдасыңар? Ойлонбойлубу бабалар? Кичине акылга алчабайлыбы? Мындай бир ойлонбой, алар кетет экен, келет экен, кетет экен. Биз адамгерчилигибизди сактап калалы деп айтпайсыңарбы? Жүрөк жетпейби ошого? Кандай кылабыз? Мына ушу кишинин өтүп кеткенине быйыл туп-туура 15 жыл болуп атат. Мына жалгыз дос деп Айдан Акматов деген Азаттыкта иштеген жигит бар. Радиодон угат элеңер үнүн, өзүң көрбөйсүңөр. Мына ошол жигит отуруп Исхак Абсаматович деп, Абсамат Масалиевичтин чоң уулу айткан экен, мен Айшатам жүрөбү, аман эсенби деп. Айшатаңыз ким десе, Алахан Кимсанбаевич деп. Кандайча киши сиздер кишисизге Айшата болуп алат десе, атамдын эң жакын досу болсо мен Айшатам болобу деп айткан экен. Мына ошондон улам ушул китептин идеясы жаралып, мен бүт баскан турган окуялардын баарын ушул жерге айтып, Жалгыз дос деген китеп чыкты эле. 31-июлда басмага бергенбиз. Эмнеге? 31-июлда а киши бул дүйнө менен кош айтышып кеткен. 15 жыл болду. Ошол киши кеткендеги туулган балдар 15ке чыкты, 15теги балдар 30га чыкты. Кабар жок, эч ким билбейт. Мына Исхак Разаковичтин дагы атын ататпай 50 жыл тыюу салып келди аксакалдар, туурабы? Атын айткандан коркуп жүрдүңөрбү? Эмнеге корктуңар? Эми жерде жок дейсиңер. Баардык жерге барса эле жок. Баатыр өзү, кыргыз баатыр өзү. Кытайды да чапкан, башкасын да чапкан, эр жүрөк баатыр. Бирок ушу участковойдон гана коркот да, башка эч кимден коркпойт. А кимден коркот? Абирсиз, ыймансыз, намыссыз бүгүнкү күндөгү жетекчилерден титиреп калганбыз да. А башкасынан коркпойбуз. Туура балар, бул жерде коркпогондор отурат, мен негиз айтып атам, элди айтып атам. Zaman kaçan oңолот дейт, бир акылмандан сураптыр. Жакшы, адилеттүү замандын келишин көпкө чейин күтүшүбүз керекпи десе, күтсөңөр көпкө чейин күтөсүңөр деген экен. Маанисин түшүнүңөрбү? Күтсөңөр көпкө чейин күтөсүңөр деген экен. Жок, эгер таза заманды курабыз десеңер, эртең куруп аласыңар. Жок, күтөбүз десеңер, күткүлө. Бир өмүр жетеби, эки өмүр кетеби, анда күтүп отура бергиле деген экен. Ошол сыяктуу
Эгерде биз күрөшөбүз десек, күрөшөлү. Мен мына жерде бул сөздөрдү да айтпайт элем. Мына китеп жөнүндө айтат элем. Мени мажбур кылып атасыңар. Арамдан келген бийлик арамдыгын көрсөтүп атканда мени мажбур кылып атасыңар. Тилимди гана кычтырып атасыңар. Атамбаев эле Атамбаев, Атамбаев, атам дагы Атамбаев, апам дагы Атамбаев деп жүргөндөр кайда бүгүн? Атамбаевка каршы чыккандарды Кудай урсун деп Ош аянтына кыйкырган мэрлер каякта бүгүн? Не болду бүгүн? Барбайбы жанына? Ойлонбойлу ушул жактарын туугандар. Мына жерде мен улам аркамдан тартып аткан азаматтар аман болгула дагы, силер дагы өзүңөр bir Allah'ın rayımına iyi olgunlardı dileyim. Sizlerge de jamanlık kalıbay. Aman ele olgun. Geçe masal ifin arkasından uşuntip çıkışınlar жүрдүңөр. Бүгүn Мадумаровдун arkasından жүрөсүңөр, эртең башканын arkasından жүрөсүңөр. Ушул жерде каракчылык кылып жүргөн же Кытайдын, же башканын жарандардын arkasından жүрө албайсыңар силер. Себеп силерде да жүрөк жок. Себеп силер ошолордун оокатын ичип жүрөсүңөр. Силер да карам тамаксыңар. Эгерде силер ошолордун аркасынан жүргөндө бизде кылмыштуулук деген болбойт эле. Мен аркамдан жүргөндөй жүрсөңөр, Кыргызстанда тартип болот эле. Мен атамын үйүнө барып жатсам дагы, көчөнүн бул бетине бирөөсүн коет, бул бетине бирөөсүн коет. Төртөөнү байлап коет, тилин салбаңдатып отурат да кечип ошол жерде. Аттын аркасынан ээрчип келген иттей болуп. Намыс деген жок болуп калды. Ариет деген жок болуп калды. Жатат ошол жерде. Аман болгула. Мына ушул китеп колуңарга тийип калган болсо, эгер барактап карай турган болсоңуздар, көптөгөн жакшы нерселер жазылган. Бул тарых. Бул жерде саясат жок. Улуу кишинин өткөн өмүрү. Масалиевдин баягы шайлоо комиссиясы жаңа Алишер Сатыбалдын мезгилинде шайлоо комиссиясынын мен участкасы болгонмун да. Ошону бир ооз айтып коеюн мен дагы. Ошондо Масалиевка 99% биз шайлоо неме кылганбыз, добуш берген элибиз. Ушунчалык ишеним менен неме кылып. Анан кийин келип мына жерде баягы бюллетендерди алып келип тапшырганы калганыбыздан баары бюллетендерди бузабыз дегенде мени болушуп калды да. Кийин жок бара бергиле аксакалдар dedi, кеткенбиз. Энди бузбайт десе кийин баары өзгөртүп берди да. Ошону менен Масалиев өтпөй калган. Ошондон кийин бир 15 күндөн кийин Алишер Сатыбалды мени Бостонбаев бар эди билесиз, Муктар Бостонбаев. Ошол өкмөт эле мен замеде менен ошол Рыспай дегениңди жогот дептир, ошол менен иштен кеткенмин. Ушундай да. Эми таза иштеш керек, туура. Таза иштеш үчүн ушу элибиз бардыгы ушу жанагыдай сатылбаш керек. Жана сен айткандай бир кесе шоруго сатылбаш керек. Ушу түшүнүп атат эми, Кудай кааласа болор элибиз. Рахмат, Рыспай ака. Атыңыз Рыспай ака, да? Рыспай ака. Эми караңыз, отура бериңиз, отура бериңиз. Ошондо чындыкты жасап коюп сиз кеттиңиз дагы, ошондо бурмалагандар бүгүн кайда? Сиз Рыспайды жогот деген экен, сизди жоголуп кеттиңизби? Барсызбы? Иштен кеткенден кийин эмне болдуңуз? Ачыкка калдыңызбы? Иштей бердиңизби? Баракелде. Ушуну аксакалдар рызкыны Аллах берет деген ушул. Рызкыны пенде бербейт. Башта келсем айтат элеңерге, Акаевди көп эле жамандай бергөч, Акаев бар экен, пенсия алып атыппыз да деп. Акаев кетти эле, пенсияңар токтоп калды. Мен ошондо айтпадым. Пенсияны киши чөнтөгүдөн бербейт, аны өкмөт берет, мамлекет берет. Кийин айттыңар, эми пенсияны кимден алсак ушундай дейбиз да. Пенсия бул силердин иштеп аткандарды алып койгон акчаңарды топтоп койгондагы ошону кайра кайтарып берип атат. Пенсияны бирөө балдарыңар дагы бербейт силерге. Мына Россияда жүргөндөгүлөр гана салбай атса, салып аткан болбосо, калгандары бул жердегилерге бербейт. Аң сезим болуш керек. Ошондо Рыспай ака ушул жерде Моторов деген бар эле. Аты ким эле? Моторовдун. Төлөмүш. Ошол төрага эле Ноокат райондук шайлоо комиссиясынын төрагасы эле. Мына биз Бекмамат Осмонович экөөбүз келгенде ушул жашыктарды алмаштырып аткан мезгил экен.
ошо Масалиевди 99% деп атпайсызбы? Ошол Масалиевке кеткендердин баарын жоготуп, анан Акаевка дедиргендерин калтырып, милициялар менен, машина менен коштоп алып барышкан, жанагы байдын кызын көчүрүп баргандай кылып жашыктарды көчүрүп барган ошол. Ошол арам оокат кылгандар дагы бүгүн бар. Бирок карап көрсөңүздөр, бүтүндөй бүт баарынын бети да өзгөрүп кетти, өңү да өзгөрүп кетти, элге да кошулбай калды, кандайдыр бир каргыш тийгендей болуп калды. Кандай дейсиңер? Каргыш тийгендей болуп кетти. Карап көргүлө ошол мезгилдеги урду сокту кылып. Себеп Аллах Таала айтат, менден карыз болсо, Аллах ушундай чеги жок, мээримдүү зат, кечирем дейт. Бирок пенденин карызын мен кечире албайм дейт. Пендеден болгон карызын. Жигиттер ушуну жакшыраак тартып туруп, өстүңөрдөгүлөргө көрсөтүп койгула, эгер иманы болсо түшүнөт, мен эмнени айтып атканымды. Ошону көрсөтүп койгула. Эмнеге? Добуш бул аманат экен. Ар бир пендеге берилген аманат экен. Каалайсыңарбы? Үйүңдө жатып, соопко ээ, кантип ээ болом мен үйдө жатып десе, эгерде сен жакшы, таза, адилеттүү, сооптуу иш кыла турган кишини көтөрүп, ошого себепчи болуп койгон болсоң, ошонун жасаган сооп иштеринин бүт баарына сен пайлашып, же болбосо бөлүшүп, үлүшүңдү алып турасың дейт. Үйдө жатып. А эгерде дейт, арам оокат менен, арам жолдор менен, арам иштерди жасай турган кишиге көмөк көрсөтүп, ошону көтөрүп койгон болсоң, үйүңдө жатып, ошонун жасаган бүтүндөй күнөөсүнү сен мойнуңа алып турасың дейт. Бул менин сөзүм эмес. Хидаятул Кур'ан деген 2 томдук ушундай чоң китеп чыккан. Бул Кур'андын тафсирлери. Анам сүрөсүнү ушундай кылып жөндөп тафсирлеп бериптир. Ошондогу моторовдор, ошондогу шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, ошондогу акимдердин бирөөсүнүн этеги бир жерге жеткенин көргөн жокмун. Мына азыркыларды досторду көрүп атасыңар. Барып алып ант ичишкен. Мырзөдө, эгерде биз ушундай болуп адилеттүүлүктөн тайсак, баланчынын баланчысы урсун, түкүнчүнүн түкүнчүсү урсун деп оозуңа алганда титиреп кете турган ислам мусулман баласында касам ичпей керек эле. Туурабы? Ушинтип ичиширди. Ошондо ичкендердин бардыгы азыр эмнеде жатат? Тордун аркасында жатат. Бул кой бербейт. Рыспайка кой бербейт. Баары бир эртеге кечип кой бербейт. Эртеге кечип Аллах ушундай чебер зат, айландырып келип кайсыл жагынан урганыңды билбей каласың. Өзүңдүн башыңа тийбесе балаңдын, балаңа тийбесе небереңе сөзсүз барып тиет. Коркпойлу ушундай нерселерден. Анан кээлерди айтып калат мага. Ушундай кылып жакшы баталарды берип атабыз. Ар намазыбызда 5 убак батабызды берип атабыз. Эмнегедир биздин дуаларыбыз кабыл болбой атат деген суроо беришет. Мен айтам, дуалар кабыл болуш үчүн 2 шарт керек. Биринчиси, сиз арам нерседен тыйылган болушуңуз керек. Жеген ичкениңизде арам нерсе болбош керек. Арам тамак жебей жүрөм деген кишилер кол көтөргүлөчү. Барбы ошо арам тамак жебей жүрөм деген? Мына өлмө ушуга айтып атам. Ушуга айтам да, туура айтасыз аксакал. Баракалла, туура айтасыз. Бали. Мына жерге чыгасыңар, шашлык деп турат. Тооктун шашлыгы турат. Кантип сойгонун кимдер көрдүңөр? Ток менен урдубу, балта менен башын чаптыбы, каяктан билесиңер? Bir insan жаман көрүнсө көрүнсүнчү, мен ошол болоюн. Ак, так, чындык жагабы, жакпайбы айткыла. Чындыкты айткан сайын дейт, досуңдан, тууганыңдан, үй бүлөң, бала чакаң бүт баарынан алыстайсың, жараткан Аллахка жакындайсың дейт. Акыретін ойлогон инсан үчүн Аллахтын өзү жетиштүү дейт. Мына биздин ушул китебибиз дагы аягындагы менин жыйынтыгым ушул болот. Ар бир инсандын жалгыз досу болот, ал Аллахтын өзү деген. Бүгүн бир кружка пиво ичип алып дос деп турган дос болбойт ал сизге. Мына ошол шайлоонун жыйынтыгын бүтүндөй бурмалаган Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалары каякта бүгүн? Ошону бурмалап, арам добуштар менен президент болуп алган Акаев каякта бүгүн? Айткылачы айланайын.
кечээ эч кандай шайлоодон өтпөгөн, мен бирок президентмин деп алган апичем каякта бүгүн? 6 миллион кыргыздын ичинен жалгыз мен айтып чыктым эле, бул самозванка деп. Туурабы? Бүт гезиттер, журналдар тепкилеп жатып калган. Ажообузду самозванка дедилер. Аны Алмаз Атамбаев 6 жылдан кийин Ала Тоо аянтына чакырып алып айтпады. Менин бир гана күнөөм бар. Рыспай ака, убагында айтып коет. Бул күнөө эмес, түшүнгөн кишине. Бул менин артыкчылыгым. Себеп менин жүрөгүм капаста эмес. Мен ушуну сүйлөп койсом кандай кабыл алат, кандай түшүнөт деген коркунуч жок менде. Неге? Жараткан Аллах айтып атат. Жамандыкты көрсөң колуң менен токтот, күрөш деп атат. А бүгүнкү күндө жакшылык бар деп ким айта алат? Үстөккө акча төлөп насыя алып атасыңарбы? Алып атасыңар. Насыя алып той өткөрүп атасыңарбы? Өткөрүп атабыз. Бирөөгө бир нерсе берип атканда барып тилкат жаздырып атабызбы? Жаздырып атабыз. Бирөөнү алдап сатып атабызбы бир нерсени? Сатып атабыз. Базарга алып чыгып сата турган малыбызды аябай суу сатып туруп, эртең менен базарга чыгаарда 2 челек сууну ичирип туруп чыгарып атабызбы? Чыгарып атабыз. Айнанайын муну 3 мал саасаң болот деп 2 каса сүт берген малды алып барып алып 2 челек берет деп уруп атабызбы? Уруп атабыз. Анан кайдагы дуа, кайдагы бата кабыл болот? Айткылачы айнанайын, абалар. Эгер мен туура эмес айтып атсам, айткыла. Жок. Биз малды антып чыгарбайбыз базарга. Биз кемчилигин ачык айтып сатабыз деп айткылачы. Баракалла. Мына машинаны да алдап сатабыз. Аркага бурап коебуз. 200 000 километр жүргөндү 120 000 жүрдү кылып туруп уруп коебуз. Анан кайдан барака болот бизде? Мамлекет дагы ушул сыяктуу. Эгерде мамлекеттин жетекчиси адилеттүү турган болсо, ошондо байлык болот. Ошондо береке болот. Биз ошондой адамдарды таба албай атабыз. Арамдан бирде мени таап келип шорпо жасап чакырып койсо, барып Рыспай ака ошол жерде отуруп ичип атабыз, э? Шайлоодо энди сен мына 3-чү орунду алдың. Немеден бийликтен бир сунуш түштүбү бир кызмат неме кылганга? Кечээ ошол жерде отурган жаштардан, ар тараптан келген жаштардан ушундай бир суроо келди. Адахан Кимсанбаевич, мына Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 13 жыл өкмөт башчысы болуп тур. Un чыкпай жүрдү. Жетер жерине жеткенден кийин анан көрсөтүп атат. Сиз дагы ушундай кылсаңыз болбойбу деген суроо берди. Мен ал жигитке жооп бердим. Ошол жигиттер отурушат, ушу кечээ күбө болгон жигиттер ушул жерде отурушат. Калп айтсам айтсын. Ислам Каримов ким болгон деди. Ислам Каримов ким? Десем ар кандай айтышты. Мындай болгон, андай болгон деп. Туурабы жигит? Туурабы? Сенден сурап атам да, туура да. Силер көбүрөөк билесиңер да башкаларга караганда. Ислам Каримов мамлекетчил болгон. Ислам Каримов союз тарагандан бир совхозун жок кылбаган киши. Ислам Каримов союз тарагандан кийин бир да заводун токтотуп сатып жүргөн киши эмес. Ислам Каримов эгемендүүлүккө жеткенден кийин заводдорду курган киши. Мамлекетти бакубат деңгээлге чыгарып, алтын кору боюнча калк башына салганда дүйнөдө 3-чү орунга чыгарып койгон киши мамлекетти. Андай кишинин алдында иштесең болот. Биздин президенттер кандай кишилер? Мамлекетиңди жок кылып, тыйпылын чыгарып баарын сатып, жеке чөнтөктөрүнө толтуруп кеткен киши. Мен алар менен кантип иштешем десем, болду ака деди. Кечиресиздер. Мен ушуну түшүнбөп турмун деди. Рыспай ака, сиздин баракалла. Мен ошолор менен кошуп кешиктеш болуп, табакташ болуп кантип иштейм? Алар сунуш келет, сунуш аябай көп келет. Мен сиздерге айтайын, жеке өзүмдүн турмушумду ойлогон болсом мен потолокко чийт түкүрүп коюп жата бере турган турмушту бир күндө жасап алам. Жан Кудай деп жасап беришет. Эптеп эле ушул ооз жабылса,
деген маселе болот. Кекиликке ууга чыккансызбы? Кекиликке ууга чыккандар билет. Бая балык кармай турган эмнеге акырын бир жүгөрүн илип коюп отурушат да, анан ошону кекилик жутуп алат да. Анан каяка жетелесең ошол жака жүгүрө берет аркаңдан. Мен Аллага чексиз шүгүрчүлүк келтирем. Пенде кылып жаратып, пенденин ичинде мусулман кылып, мусулмандын ичинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү кылып коюп, акыл эс берген үчүн шүгүрчүлүк келтирем. Кекиликке окшоп бирдемени чокуп алып, анын аркасынан жүгүрүп жүргүм келбейт мен. Мен адаммын. Өз эрким менен жашагым келет. Суроом. Жанагы жазыкы келе жаткан шайлоолорго өзгөртүүлөр жазып киргиздик дедиңиз. Ошолордун жообун ала алдыңызбы? Кандай болду? Ушуларга өзгөртүүлөр болдубу? Ушулар боюнча. Мен Жээнбековго айттым, ушул мезгилге чейин биз бергенибизге 6 ай болду, бир жооп бере элексиңер. Себеп түшүнбөйсүңөр окусаңар деп айттым. Түшүнбөйсүңөр да. Эми ошо түшүнбөгөндөрдү шайлап берген жаман көрүп атасыңар. Элди айланайын. Кандай дейсиңер? Булак чаптырды деп да шайлап атасыңар. Топ чаптырды деп да шайлап атасыңар. Бир күрөш уруштурду деп, энелерим кетип бартат кээде бирден оромол салды деп. Ал 70 сомдон 50 сомдон турган Кытайдын оромолу. Мен каалайт элем, жогорку кеңеште мыкты аскер суроолорун түшүнгөн, мыкты мал чарбасын билген, мыкты билим берүү тармагы, мыкты саламаттык сактоо тармагы, мыкты динден кабары бар, мыкты экономикадан, мыкты машина куруудан, мыкты самолет жасоодон сабаты бар инсандардын келишин каалайм. Элиме кайрылсам эле барып, улакчыны жибересиңер, темир саткан, терек саткан, тезек саткан, кимдер гана эмне саткандын баарын жибересиңер да. Небереңиз келин алып келип калды. Күндө саат 2-де небереңиз келин алып келип калды, алып качып келди. Кимге жүгүрөсүңөр? Эмнеге? Эмнеге айыл өкмөтүнө жүгүрбөйсүңөр? Бара келди. Эгер тишиңиз ооруп калса каяка жүгүрөсүз? Эмне үчүн акимге барбайсыз? Эмне үчүн жогорку кеңешке ким келсе жибере бересиңер анда? Ким экенин койгонун билбесек. Сурам. Сурам. Билесиңер. Менден жакшы билесиңер. Элен айындар. Менден акылдуусуңар. Баарын билип турасыңар. Мен билбегенди силер билесиңер. Нике кыйдырганы жүгүргөндө акылыңар менен жүгүрөсүңөр да. Ушул нике кыят деп, шунун колунан келет деп. Тишиңер ооруганда билесиңер ушул дарылайт деп. Жогорку кеңеш деген мыйзам чыгаруу жыйыны бул. Мыйзам жаза турган жер. Мыйзам жаза турган жерге эмне үчүн улакчыны жибересиңер? Эмне үчүн күрөшүп жүргөн палбанды жибересиңер? Ал кантип жазат? Эмне үчүн базарда отурган кишини жибересиңер? Ошонун касаапатынан мыйзамыңар ушундай болуп атат садакалар. Өздөрү айтышты го, 5 кодекс жазыптыр, сырттан аябай көп акча алышып. 5-өө бири-бирине каршы келет экен деди го. Атамбаев айтты го, мына конституциянын ар бир кадамында бомба бар экен деп. Эмне үчүн? Себеп ошондойлорду жибердиңер. Ошону ойлонушубуз керек биз. Жоопкерчиликти өзүбүзгө алышыбыз керек да, бир сөз менен айтканда. Ушундай жигит. Аны түшүнүш керек. Биз жазып берген мыйзамда айтып атабыз. Момундай болуп жыйын өткөрбөйлү. Телевизордон рекламаны бербейли. Миллион сомдорду кетип бартат. Аны китепке жумшайлы. Аны ооруканага жумшайлы. Биз бул аксакал айткандай кимдин ким экенин билиш үчүн телеге чыгалы. Айтышууга чыгалы. Саламаттык сактоо кандай, бюджет кандай, жер кандай, казына кандай, ушуну сүйлөгөндө силер көргүлө да, мына баланын башында бир нерсе бар экен. Мына фамилиясын туура жазалат экен. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар, фамилиясын туура эмес жазылып атат. Депутаттар. Саңа окшогон таза адамдар бийликке келиш керек.
Elimiz oң oluş gerek. Kuda kalasa omad bersin. Eli jurtubuz menen birgelikte daima şuntip hizmet kılıver. Taza hizmet kılganığa rahmat. Daima sen menen sıymıktanıp жүрөбүz. Daima mına baldardı şu tarbiyelep, şulardın dağın işlerine rivaj versin. Bardığınarga eli jurtubuzga tınçılık, amançılık versin. Allahu ekber. Rahmat. Allah razı olsun. Amin.